Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Urmatlı Müslüman tuğanlar. Ökül ata, ökül ene, ökül bala, ökül kız turalı söylüşөбүз. Ökül degen söz Arap dilindeki vakil degen sözdөн alıngan. Men balanca firmanın, partiyanın, eldin ökülümün. Demek oşoğa tiyешеси бар адаммын. Алар кандайдыр бир жумушту мага жүктөгөн, мен ошону аткарганы, ошол функцияны жетектеп келдим деген сөз. Өкүлчүлүк, Франциядагы Кыргызстан өкүлчүлүгү, Саудияда Кыргызстан өкүлчүлүгү деген сөздөн алынган негизги түпкү тамыры. Демек Кыргызстандын бир адамы, ишеничтүү адамы Россияда, Америкада отурат, ошол Кыргызстан менен болгон байланышты ошол киши аркылуу жүргүзүлөт деген сөз. А никеде бул маани, бул термин эмне үчүн колдонулуп калган? Никеде бир эле жерде болот бул маселе. Качан кыз өтө уялчак болсо, же болбосо ооруп жаткан болсо, же мүмкүнчүлүгү жок болсо, ошол күйөөсү жанагы жаңы турмушка чыгып аткан жигит менен биригип бир жерде отуруп, анан күбөлөр келип, анан тияктан тиги молдо келип, нике кыйганга мүмкүнчүлүк жок кандайдыр бир шарттан улам. Ошондо кыз өзүнүн атасыны, атасы жок болсо байкесини өзүнүн өкүлү кылып дайындайт. Ага айтат: мен баланчанын оолу баланчага турмушка чыкканга макулдугумду бердим, макулмун, ыраазымын. Ушул сөздү ошол жигитке жеткирип, же болбосо ошонун никеси кыйылганда менин атымдан ушул ыраазычылыгымды айтыңыз деп, өзүнүн сөзүнө аманат кылып, өкүл дайындап, өзү тараптан атасыны же байкесини ага айтат. Анан байкеси же атасы ошол өкүл атасы, чочун адам эмес, өзүнүн атасы. Мешитке барып, же бир жерден ошол эркектер чогулган жерде барып олтурат, бияктан күйөө бала келет, күйөө жолдоштор келет. Анан молдо нике кыйганда жанагы кыздын атасы же байкеси өкүлү: биздин кызыбыз баланча кызы баланча, же менин карындашым баланча кызы баланча, ушул баланчанын оолу баланчага турмушка чыкканга өзүнүн сөзүнү мага айтты. Мен ошонун өкүлүмүн, ошол тараптан келдим деп, анан ошол жерде макулдугун айтат. Бала андай болсо мен аны кабыл кылдым деп кабыл алат. Күбөлөрдүн астында нике кыйылуу болуп эсептелет. Доверенность сыяктуу да эми ал. Ошон үчүн урматтуу туугандар, азыркы бизде салкка айланып калган өкүл ата, өкүл эне деген бул болбогон эле бир жомок. Шариятта жок нерсе бул. Мында кандай? Нике кыйганы чакырат, барасың, олтурасың, анан улуураак бир 50 жаштын тегерегиндеги кишилер күйөөсү менен аялы келип өкүл ата болот. Ал ким болот? Ал сөзсүз же бизнесмен болот, же бир аттуу баштуу киши болот. Болбоду дегенде айыл өкмөт болот, болбоду дегенде ошол өзүнүн уруусунун, өзүнүн коомунун бир кадырлуу кишиси, же бир айш атасы, же айш энеси. Ушундай кыскасы бир кандайдыр бир материалдык кызыкчылыгы бар, ушуларга кичине болсо дагы бир жардам бере алат деген кишини, же бир андан кызмат көргөн кишини, кызмат күткөн кишини, же бир нерсени үмүт кылган кишини сиз өкүл ата, өкүл энемсиз дейт. Ал өзүнчө сыймыктанып, өзүнчө мактанып, анан мен өкүл ата болоюн, мени дагы сыйлап атат деп өпкөлөнүп, кээ бирөөсү келип өкүл ата болуп берет. Бул жерден эмне келип чыгат? Анан ошол өкүл ата, өкүл эне булардын баласы төрөлгөндө, болбоду дегенде бир баягындай белек алып келиш керек болот. Туулган күндөрүндө келип бетинен өп, жанагы жаш келинди. Булар алардын юбилейине барып, кандайдыр бир деңгээлде бир нерсе көрсөтүш керек болот. Ушундай майрамдарда, баягындай тойлордо булардын материалдык кызыкчылыгы орсоюп көрүнүп калат. Бир. Экинчиден, ошол ага барып кызмат сурайт. Же болбосо мурдатанага пахта коюп жүргөн ошол шефти кайрадан өзүнүн өкүл ата кылып алат, анан айткандан чыкпай жүрө берет. Эмнеге? Коррупцияга буйруубу, жакшылыкка буйруубу, жамандыкка буйруубу, анын сөзүнө эки кылбастан, ошентип бул дагы кулдукка айланат, ал дагы кандайдыр бир деңгээлде бийге айланат. Бул баары никеге байланыштуу нерселер эмес негизи. Жок жерден ушундай өзүбүзгө биз көйгөйлөрдү жаратабыз. Анан кээ бирөөлөр
Kээ бирөөлөр 7 областтан бирден өкүл бала кылып өздөрүнчө сыймыктанат. Менин өкүл балдарым, өкүл кыздарым 50 деп сыймыктанат. Же болбосо менин өкүл адам, өкүл энем ушундай даражалуу киши деп сыймыктанат. Тескерисинче зыян эмне болот? Андай кишилер кичине саясатка аралашкан, малы дүйнөгө аралашкан, эл астында сүйлөгөн кичине көзгө урунуктуу өзгөчө кишилер болот да. Анан алар бир жерге кызматка отурайын десе, анан артындагылар эсептеп чыгат. Бул тигинин өкүл баласы да, тигини да тартат. Кайдагы бир тааныбаган балаңдын досу сени өкүл ата кылып койгон, макул деп барып койгонсуң, анан ошол бир чоңураак кызматка келсе, анан же сиз кызматка келсеңиз, ошол нерсени чукуп чыгышат. Баланчанын өкүл атасы, баланча, бул тууган да булар. Болду. Жалаа жабылат, зыянын өзүңүз тарта бересиз. Бул нерсени таптакыр жоюп салыш керек. Жок, өкүл ата, өкүл эне деген бизде түшүнүк жок деп коюш керек. Ашыкча көйгөй, ашыкча проблема. Материалдык жактан дагы, аброй жактан дагы, бир жумушка кирүүдө, келүүдө, жала жабууга дагы жеңил негизи. Мындай кошоматчылыкка дагы жеңил, бактап коюуга дагы жеңил нерсе. Шариатта жок болгондон кийин анын сөзсүз түрдө аткарылсын. Тиги түнкү саат 3-тө молдону чакырып алып, анан саат 4-тө келет экен, тиги диван күтүп отуруштун, анын шайлашын эч нерсе кереги жок. Ошо кээ бирөөлөр айтат, ал бир максатта коюлган кыргыз халкы мындай бир данышман, анан ошондой бир кишилерди, аттуу кишилерди койгон, алар буга насаатын айтып турган. Насаатын айта турган, балага насаат айта турган атасы. Бир тууган байкеси бар. Мечитте молдо бар, 24 саат келсең бирдекени айтайын деп. Даватчы таксылар бар, устаздар бар, сабактар бар. Сабак устаздын 100 сааттык сабагы бар. Ошону көр, ошол жактан насаат ал сен. Сөзсүз эле бир бизнесмен байкең сага кеңеш айтыш керекпи? Аялдарга да ошондой, кыздарга деле. Сен өзүң апаң айтпаган, апаң ошол хайзга байланыштуу, же бир бала төрөткө байланыштуу, же бир уятсы, ар-намыска байланыштуу маселени айтпаган, каяктагы бир тааныбаган Айшенең же бир башка бир аял айтабыз ага. Урматтуу карындаштар. Устазалар бар, молдонун аялы бар, билбесеңиз. Ошон үчүн мындай маселелерди биле турган адамдарга кайрылыш керек. Биле турган адамга кайрылыш керек. Тажрыйба алмашат, анан тиги уялган бир ата-энесинен уялган маселелерди ошолордон сурайт дейт. Ата-энеден кыз эмнени сураштан уялыш керек? Ата-энеңиз сизге жан күйүп, ошончо чоңойтуп, багып, ар бир жакшылыгыңызга күйгөн ата-эне айтпаса, анан башка бирөө айтабыз сизге. Ал өкүл ата, өкүл энеңиз өзүнүн баласына айтсын, сизге эмес. Ушундай бир маселе бар, урматтуу туугандар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи.